Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги Россия Федерациясынын аймагында жүргөн чет элдик жарандарга көзөмөлдү күчөтүүгө багытталган Россиянын мыйзамдарындагы маанилүү өзгөрүүлөргө көңүлүңүздү бурат. 2025 жылдын 1-январынан тартып Россиянын аймагында жүргөн чет элдик жарандар үчүн Россия Федерациясынын жаңы федералдык мыйзамы күчүнө кирет. Ага ылайык Россиянын аймагында жүрүүнүн жаңы эрежелери киргизилди. Тактап айтканда, тиешелүү уруксаттары жок, убактылуу жашоого уруксат, жашап турууга уруксат, эмгек же жарандык укуктук келишим жана башкалары жок чет элдик жарандар бир календарлык жыл ичинде Россия Федерациясында 90 күн гана жүрүп алышат. Ошондой эле Россия Федерациясынын аймагында эмгек келишимин түзбөстөн чыгуу кирүү жолу менен миграциялык тарыхын жаңыртып алып, эмгек ишмердүүлүгүн жүргүзгөн чет өлкөлүк жарандар, анын ичинде Кыргызстандын жарандары мындан ары бул тажрыйбаны колдоно алышпайт. Урматтуу мекендеш, бул эрежелерди эсиңизге алып, барган өлкөнүн миграциялык мыйзамдарын так сактоого чакырабыз. Кайда жүрсөңүз да мекениңиз сизди күтөт. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги.